Ассалаумағалейкум, жақсылық. Алейкум ассалам. Мен мұны құлалап тұқам, құлысы өзінше басқа ұрып қоймайын сізді. Қой, қылмайлы қойын. Бишкекке қош келіпсіз дейлі сізді. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жақсылық Көбешбеков Таласта белгилүү тиктокерлердин бири. Фудблогер десек дагы болот, тамактын түрүн жасайт, жана ошондой эле кинодо каармандардын трюктар деп койсок болот, ошолорду дагы аткарып калат. Төмөндө көрдүңүздөр, анда Жақсылыктын буга чейинки тарткан видеолорунан бир көрүп келели. Кыргызский деликатес. Бүгүн бизге кандай тамакты, өзгөчөлүк тамак көргөзүп берейин деп турасыз? Бүгүнкү жазыла турган тамак бул таластыкча сыр басты тамак. Андай деле ашыкча нерсе кошулбайт, жөнөкөй эле нерсе менен жазылат. Скейт, картошка, туз, каймак, анан могу афганский казан жардамы менен. Афган казан ичинде ушундай афган казанды гана бышырыш керекпи же кыргызча? Кыргызча деле бышырса болот, эми замандын талабына ылайык. Бул ыңгайлуураак экен да. Жардам бересизби? Албетте. Картошка арчып турайын сизге. Макул. Этин 3кө бөлүп алайлы. Суп эттен жазылат. Алгач кантип интернетте мындай популярдуулукка жетишип калдыңыз? Мен көчөмдөгү кичинекей досторум бар. Алардын жаштары деле бир 8 жаштан бир 12 жашка чейин да. Ошолор менен алып келген. Ошолор мени үйрөткөн. Лайк эмне, просмотр эмне, TikTok эмне, Instagram. Акыл баштан, акыл жаштан деген ошолордон экен. Шарпа ишкиле. Баштадыңбы баягында? Чеччи муну. Эмне муруттар толгансыңбы? Эчпеге. Качан нормально, серьезный адамдар болуп жумушка киресиң? Иштеп атпайм мен, нормальный контент кылып атам. Болбойт буну. Оонун колл центринен жумуш караштырып койдум. Барып анкетасын толтуруп, ошол жака жумушка киресиң. Англис тилинде жакшы билесиң. Макул бекен. Алдагы муртуңду өлчүрчү. Макул. Сен жоопкерчиликтүү жана коммуникабелдүүсүңбү? Иштеп, карьералык тепкичте көтөрүлгүң келеби? Анда сени оонун байланыш борборунун адиси кызматына чакырабыз. Биздин каалоолор, так дикция жана туура сүйлөө, компьютер колдонууну билүү, сабаттуулук, окуу жөндөмдүүлүгү, ийкемдүүлүк, командада иштей билүү, тилдерди эркин билүү. Биздин шарттар: бекер окутуу, заманбап кеңсе, ынтымактуу жаамат, бекер байланыш жана татыктуу айлык акы. Анкета толтуруп биздин катарга кошул. Ошолордон мындай мотивация берип түрткү болгондо ошолор болду. Ал кезде балдар менен да залга барат болчумун. Залга баратканда да Жакойке дейт да, көчөмдөгүлөрчү. Бүгүн бир видео тарта келиңиз депчи. Анан просмотр көп болсо да мен кубанбай эле алар кубаныпчы. Үйгө соткаларын чуркап келип, Жакойкесиники мынча просмотр болуптур депчи. Ошондо алгач эң кайсыл видеоңуз көп просмотр алып келди? Ошондо балдар менен залга чыгып, анан ак үйдүн алдынан ошо мен бала кезде мына акробатиканы билет. Жаш кезектеги бир трюктарын көрсөтпөйсүң деп. Ошо ак үйдүн алдынан чыгып бир көрсөткөм. Анан дос балам тартып алган экен. Талаш шаарындагы ак үйдүн алдынан. Анан ошол видеону киргизгем, анан залдан бир дос бала менен күрөшүп атканын киргизгем. Анан ошол негедир популярный болуп кетти. Биринчи просмотр эле 300 000 болду. Анан подписчиктер да жакшы келди. Анан ошонтип эле уланып кетти. Ал эми моундай каармандар, кинодогу каармандар, Джетли, дагы кимди туурап каласыз? Тони Жа, Джек Чандын. Ошол трюктарды качантан бери жасап калдыңыз? Бул бала кезден эле келген неме. Ошодон бери эле үйрөнүп эле кинонун, анан бардык эле бала кезде Сони Кентрин ойноп калган болуш керек. Ошолордун да таасири тийген болуш керек. Өзүңүз эле үйрөнүп алган, эч кандай бир жерге барып үйрөнүп келген? Жок, ошо кинолорду кайра кайталап көрөй эле.
Аракет кылса берекет экен. Ошон аракеттин айынан ошол деңгээлге жеттим окшойт. Фудблогерликте эмне болуп баштап калдыңыз? Эми жалгыздык көп нерсени үйрөтөт экен да. Жалгыз көп эле жыл жашадым шаарда жүргөндө. Анан кечке эле бир тамакты жаза берсең да, эркек киши таамдуу тамак жазганды жакшы көрөбүз го. Анан изденип азыр да интернет бар, YouTube'тан карап, тияктан карап, ошентип отуруп үйрөндүк. Негизи мен өзүмдүн эле жашоомду чагылдырам да. Буга чейин контентти жалаң тренировкамды эле жазачын, бирок кечке эле бир нерсени контентти киргизсең, эл деле тажап калат экен да. Кайра эле кайталанып атабы депчи. Анан балким өзүм жасаган тамагымды киргизип көрөйүн депчи. Кандай ойдо болот экен депчи. Ким идея берди тамакты киргизип көрчү деген идеяны? Өзүм элем болгону ар кандай тараптуу эмеден кылайын депчи. Анан ошентип кийим тиккенимди, эмнени билсем ошо өзүмдүн жашоомду эле тартамын да. Үй жыйнаганды деле, аны деле уялбастан элечи. Анан көп күндөн эме кылып коет. Көчөдөн чыгып, мен сенин подписчигиңмин, мен сенин күйөрманыңмын депчи. Анан молодец. Сени үй бүлөбүз менен көрөбүз, балдарыбыз менен көрөбүз. Жакшы мотивация, жаштарга жакшы үлгү депчи. Жакшы сөз уксаң өзөсүң деген чын экен да. Башында эме болгондо бир толкундануу болгон, бир 3 бала кирпич койчумун анда. Анан кирпич коелу 3 баланы ары бери айланчыктап эле. Анан байке сүрөткө чыгып албайлы десе, аябай ыңгайсыз болдум да. Анан барып эме болсо бул деле мындай көнүмүш адат деле болуп калат экен да. Бирок мындай жылуу сезимдер калат да. Кучактап, колун кызып кармап, байке биз сизди эме кылабыз деп колдоп турса дачы. Анан кээде болуп калат, акыркы күндөр ушундай нерсе чыгып калып атат. Эркек өзүнүн ордун кылбайбы депчи. Эркек тамак жазабаш керек деген комментарийлер жазылып калат. Жазылып калат андайлар. Негизи мен өзүм жалгыз баламын да. Эргешип атаандашкан деле эжелерим жок. Анан кийин сүйгөнүм баркын сүйбөгөнүн түшүнбөйт, ооручан баркын ооруганын түшүнбөйт дейт. Анан аялымдын түшүгүн да түшүнөт окшоймун да менчи. Андай деле эрегиши жок. Эгер убактым бош болсо, жардам берем. Буга чейин деле үй тирилигин өзүм кылып келгем. Апам жумуштан келгенде тамагын жасап, үйүн жыйнап. Аял кишинин түшүгү чындап эле оор да. Күнүмдүк кайталанган нерсе чындап эле адамды чачартып берет да. Анан кийин бир аз болсо да көңүл да. Эми тамагын эметсе идишин жууп коюп, үйдөн колуман келгенде эгер манты жазып атса, мантысын түйшө коёмун. Же бирдемсе кылып атса, эт эметсе, эт да кыйыныраак го чоюлуп. Этин турашо коёмун. Колуман келсе да. Лагман жазса лагман чоюшо коесуз. Негизи мындай сиздин TikTok'то киргизген видеолоруңуздан байкасак, көбүнчө сиз өзүңүз мындай оромо жасай койгонуңузду көрөбүз да. Мантыны жана түйшө койгонуңузду, мантыны өзү жазай койгонуңузду. Анан негизи эле үйдө ким дамдуураак тамак жасайт? Сиз же жубайыңыз? Жубайым албетте келинчегим жакшы жасайт. Бирок негедир өзүм жазган тамак мындай өзүмө көп жагы бербейт да. Бирок башкалардын ой пикиринен эметсем даамдуу болду дейт. Негизи айтып коюшат го, эркек киши жасаган тамак даамдуу болот деп. Бирок меники мындай келинчегимдики даамдуураак деп ойлоймун да. Анда азыр сиз жасаган тамактын даамы кандай болот экенин көрөлү. Этке туз септиңиз. Туз сеп туруп буну майга куруп алабыз, кызарта. Анан кийин тияка темдеп туруп Казандын ичине салабыз. Афганский казанга салабыз. Үстүнө картошка салабыз. Картошка болду. Анан каймак. Андай деле ашыкча нерсенин кереги деле жок. Үстүнө эле куюп коебуз, Анда жүрүңүз, казаныбызга жагалы. Турут косар. Ошентип эт менен картошкабыз да даяр болду. Ошентип аралаштырып алабыз. Кааласаңыздар өзүңүздөр мурч кошсоңуздар болот. Ар ким өзүнүн даамына ылайыктап. Кууруп алган эттерибизди салабыз афганский казанга. Бисмилlah. Ошентип каймак менен суу аралашкан соусту кошобуз. Эми капканын жаап алабыз. Ушу менен 40 мүнөттөн буюрса тамагыбыз даяр болот. Өзүңүздөр көргөндөй эч кандай деле ашыкча нерсенин деле кереги жок. Ага чейин тамагыбыз бышканча өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтө кетейин.
аштыбы? Жыттан баштады тамағыңыз. Жыттыбы. Алдын ала ачардан мурун желин чыгарып чыгарбай атсаң давление бар да будачы. Тез тышташы мүмкүн. Бат эле чыгат бунун жели дагы. Курдактын жыты келип атат да, курдактын жыты. Талас жыттанбай элеби? Жакшылык, мен сиздин баракчаңыздан комментарий бөлүмүнө кирип карасам, көбүнчө казак тилинде жазылган билдирүүлөр көп экен да. Анан Ошо алгач көбүнчөсү мени казак деп ойлочу. Анан көбүнчөсү казак бауырларга да рахмат. Ушу мени колдоп, ушу өстүрүп чыгып бергенгечи. Анан мен акыркы ушул 3 айдан баштап эле кыргызча сүйлөп баштадым. Чындап айтканда контентин караганда 50% казак, бир 10% кыргыздар болчу да. Анан калгандары калган мамлекеттик болчу. Анан сүйлөп баштагандан кийин азыркы учурда кыргыздардан бир 53 же 57% кыргыз, 30% казак болуп калды. жакшылык, байкасам ошол сиз Талас областындагы ар бир кооз жерлерге барып, көбүнчө видео тартканга аракет кыласыз, Ооба. Ошондо эле айтып кеткенде өзүмдүн эле жашоомду тартам. Анан сиз айтып кеткенде Таластын жакшы жерлерин алып элдерге да чагылдырганга аракет кылам. Эми буга чейин Талас деле эмес, буюрса ойлор бар. Кыргызстандын 7 жагындагы 7 областыда жакшы кооз жерлерди тартканга. Ички туризмди өнүктүрүү, Кыргызстанга туристтерди тартуу максатында видеолор тартат турбайсызбы? Бирок көбүнчөсү ушундай сунуштар келип атат, акыркы күндөрдө жазып, Кореядан жазат, арабтардан жазат. Анан эми көбүнчөсүн эмеге такып атам? Жайында келиңиздер депчи. Кыргызстандын дейиши кооздугу жазга мал го, жайка мал. Эми буюрса ал дагы болуп кетсе, ал менен да бөлүшкөнгө аракет кылам соц тармактарыма. Эми ачып көрөлү? Тамагыбыз да бышты. Кандай болгон экен? Бисмилла деп стеананы ачасызбы? Сон жытсын. Керемет. Жумшак болуп аткан эми. Картошкасы дагы сиңип кеткен окшойт ичине. Жеп көрөйүн, бисмилла. Соң. Келип кеткиле жигиттер. Дамды болуптур, жакшылык тамагыңыз. Муну азыр эми эфирди жыйынтыктап коюп тургандан жейли. Рахмат сизге. Келип туруңуз Бишкекке. Буюрса. Көрүшөбүз дагы. Кудай буюрса. Сонун дамдуу тамак жасап бердиңиз. Аман болсок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Сак саламатта туруңуздар.